Оштуктар бул жакта соода кылганга болбойт. Оштуктар бул базарда, соода кылбайт. Оштон келип алып бизге кыйын болушат деп эле 4-5 байке, 2-3 эже күйөөмдү аябай салып салышты да. Vurup saldı. Ajratып койбойсуңар. Ежелердин баардыгын vurup saldı. Толтур адам vurup saldı. Нарын облусунун Кочкор районунда дарбы саткан жаранды 10 чакты соодагер сабап салган айтылууда. Маалыматка караганда соодагерлер оштуктар бул жакта соода кылбайт деп дарбы саткан жаранды сабап салышкан. Эске салсак, буга чейин Ош шаарында Мөмө Жемиш базарында да ушуга окшош окуя болгон. Анда кулпунай саткан дыйканды соодагерлер сабап, бул окуя коомчулукта чоң резонанс жараткан. Кочкордогу окуя боюнча азырынча тиешелүү органдар расмий маалымат бере элек. Vurup saldı. Ajratып койбойсуңар. Vurup saldı. Ежелердин баардыгын vurup saldı. Толтур адам vurup saldı. Бар жардам бер. Bir adamdı 10 çakta adam vurup saldı. Onun vardı vurup saldı. Bayke kanattı 20 çakta adam 5-6 ayağı sabap saldı. Bolunuz şu. Bayke bolunuz. Degen alганыңызды 30 миң сом төлөп. Аргин келип алып бизге кыйын болосун эмне? Эң кызыктуу жери бул жабырлануучу эжебизден милиция кызматкерлери заявление албай атыптыр. Алар айтыптыр, биз сизден жөн эле показания алабыз, болду деп. Берки урган эжелер, байкелер бардыгы өз соодасын кылып отурушат экен. Алар даже суракка чакырбаптыр. Мага жардам бериңизчи дейт. Бул эженин, бул урган байкелердин милицияда тааныштары бар окшойт дейт. Азыр голосовойдо жөнөтүптүр. Мен сага көргөзөм. Али бул это тебе еще мало дегендей кылып кысымтып атыптыр. Урматтуу Нарын облусунун ички иштер башкармалыгы, бул ситуацияны особый контролго алышыңызды каалайм. Ошого окшогон карапайым таанышы жок элдердин иштери каралбай калып кетеби? Сөзсүз эле Инстаграмга чыгып, резонанс жараткандан кийин гана каралабы. Саламатсызбы байке? Кече силерде болгон ситуация бизге дагы ошондой ситуация болуп калды да. Эмеге мен өзүм ошо Ош тараптан болом, анан төркүнүмө барып, күйөөм экөөбүз саадын ошол жактан арзан машина чыгып калгандан машина алып, анан куру келбестен арбуз ала келели деп арбуз алып келип, анан бияктан саткан чыккан болчук базаргачы. Анан болсо мен күйөөм Нарындан, мен ошо түштүктөн болом да. Анан короче биякта сатпайсыңар андай мындай деп эле ошол жердеги эжелер, байкелер келип эле оштуктар бул базарда короче соода кылбайт, Оштон келип алып бизге кыйын болушат деп эле 4-5 байке, 2-3 эже күйөөмдү аябай салып салышты да. Анан ушул бир-эки видео тарткандан башка эмеге эч нерсе кылып кетет болдум. Өзүм 19 неделя боюмда бар болчу. Күйөөмдү ажыратайын деп барсам, байкенин колу ичиме аябай катуу тийип кеткен. Анан ичим ооруп азыр больницага келдим. Эме сохранениеде жатам, угроза дейт. Анан эме скорый чакырдык, анан болсо 102 чакырсак жарым сааттан ашык күттүк, эч ким деле келген жок да. Просто ушул эме кылгандардын калтылдап өзүм эч келе албай жатам вообще. Ушу ургандар өзүнүн жазасын алып бергенге жардам бериңизчи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкек Казарман жолунда бетме-бет кагылышуу болду. Жестко аварияга түшкөн калдым. Вообще. Лопнал от встречный келди.
Süreçli oldu var. Süreyim hop hop hop. Gel. Hop hop hop. Hop hop hop. Жумгал районунда 2 жеңил унаанын катышуусунда оор жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалымат боюнча Бишкектен Казарманды көздөй бара жаткан кара түстөгү Nissan унасы Ош шаарынан Ысык Көл облусунун көздөй бара жаткан ак түстөгү Hyundai Sonata менен кагышкан. Күбөлөрдүн айтымында Hyundai Sonata унасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада унаалар бетме-бет кагышкан. Учурда каза болгондор жана жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Жол кырсыгынын жагдайлары такталууда. Жумгалда эркек киши дарыгерди сабап жазасыз кылган. Короче, бул больницага барат. Капайт эткен арак ичер, короче, арактан. Анан дагы бир пациенттер келет. Анан по очереди бирден көрүп атса, тиги без очередь келем деп салат. Анан тиги жерде боюнда бар аялды күйөө салып келет. Анан ошо күйөөсү менен урушуп баштаганда мамаша чыгат, эмне ызы чулуп атасыңар деп коюлдур. Чыкканда мамашаны чабып ийет. Эмне карабайсың? Немени карабайсың депчи. Сонун деле мамаша бирден киргизип, пациенттерди кабыл алып аткан. Бул окуя 27-июнда болот дагы. Ошол замат эле милиция чакырып арыз жазып салып берет. Бул барат дагы эртеси эле кайра чыгып кетет. Ошондон бери боштондукта жүрөт да камал элек. Манастык эркектер милиция кызматкерлеринин көзүнчө бири-бирин таш менен уругулашты. Милициялар аса албай жүрөт. Милициялар коркуп жүрөт. Милициялар жакындай албай жүрөт. Бишкекте коляскачан аялга атырылган киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Күбөлөр автобуста аял 34 жаштагы жүргүнчүнүн бутун кокустан тебелетип алганын, ал келинге атырылып, кол көтөргөнүн билдиришти. Мындан улам айланадагылар арачалап, аны милицияга келгиче кармап турушкан. Шаардык тартип сакчылар аталган жаранга майда бий баштык беренеси менен протокол түзүп, соттун чечими чыкканга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Вызовите милицию, что вы стоите? Мыйзам негизинде кылган отто, мен башка эчтеке претензия билдирген жок. Мыйзамды билесиңиз, тергөөчү чечсе азыр барабыз анан мен мага укугумду түшүндүрүп бергиле мага анда барыңыз. Келе эле муну тигини мүттө, муну тиги жок, тиякта экөө кетип калды уже.